Бул эми жапайылык биринчи жолу болуп аткан жок. Мыйзамдар күндө сайын бузулуп атат. Конституция тебеленип атат. Бирок ага көңүл бурган, ага баа берген ушу жогорку кеңеш болуш керек эле, бирок тилекке каршы жогорку кеңештин абалын көрүп атасыңар. Конституциянын бирден бир адам баласына берилген бир чоң укугу кыргыз жараны кай жерде жашашты өзү тандайт. Эгерде кайсы бир жарандын өзүнүн ишенимине каршы мамлекет аракеттенүү бул кылмыш болуп эсептелинет. Сен момундай көз карашта экенсиң, көз карашыңды өзгөрт, момундай көз карашта болушуң керек деп кордук көрсөтүү бул конституциянын одоно түрдө бузулушу жана тебелениши. Азыр Кыргызстанга конституциянын деле кереги жок болуп калды. Сен бийликке жаксаң эле болду да. Бул Болот Темировдун маселесине сот чечим чыгардыбы? Значит, биз ага комментарий бербейбиз, жогорку кеңештин депутаттарычы. Анан кийин ал эми чечим чыгарган болсо, кээ бирлер айтып атат, кээ бир депутаттар мыйзамсыз чыгарып берди депчи. А сот чечим чыгаргандан кийин кандай мыйзамсыз болсун эми? Ошон үчүн сот чечим чыгарды, а биз анга жогорку кеңештин депутаттары комментарий бербейбиз. Себеби дегенде алар дагы мыйзамга таянып туруп чечим чыгарды да бир ошол соттун судьялары. Соттун өкүмүнө өтө өкүнүү менен баа берем. Анткени сот адилеттүү болсо, өлкөгө инвестиция келет. Эл журт өзүн абдан ишенимди сезет да. Бирден болсо сотум турат адилеттүү депчи, бирок муну көргөндөн кийин мен деле бир ойлонуп калдым. Жок дегенде ошондой чечим чыгаргандан кийин, өкүм чыгаргандан кийин балким апелляцияга мүмкүнчүлүк бериш керек болчу. Кийинки инстанция деген бар. Мынчалык тез аткарылган тарыхта биринчи жолу болушу. Анан эми бул жигиттин ишинде эмне кемчилиги бар, кандай кылмыш кылганын билбейм, бирок кечээги көрүнүш бул жакшы көрүнүш болгон жок. Ошол иликтөөчү катары баягы Темир Лайф деп жүрүп эле, ушундай катары мен билем. Бирок бүгүнкү күндө укук органдары кандай чечимдерди чыгарса, алар ошол чечимге жооп бериш керек. Мыйзамдын чегинде. Себеби мыйзам бар да. Соттун чечими ар бир учурда эле мындай адилеттүү боло берет деген бир жагы туура эмес. Мамлекетти тополоң кылууга үгүттөгөн, саясаттарын колдоп жүргөн жактары бар экен деп такталбаган маалымат берип атат. Бирок чын төгүн жакын күндөрдө убакыт далилдейт. Сөз эркиндигин айткан журналисттерибиз, укук коргоочуларыбыз аргументтүү так маалыматтарды берсе, ал кысымга алынбайт. Биздин мамлекет демократиялык укуктук негиздеги мамлекет. Чечими боюнча бул өтө бир өкүнүчтүү болду. Буга бир соттун чечими чыккандан кийин деле жок дегенде бул жерде бала чакасы менен, үй бүлөсү менен убакыт бериш керек эле. Коштошкону жок дегенде мыйзамдын жеткен чегине чейин мыйзам бузуу болду десек болот. Бизде этнический кыргыз болгондон кийин, кыргыз паспорту бар болгондон кийин буну мынчалык мамиле менен башка өлкөгө чыгаруу бул өтө туура эмес чечим болду. Мен айтат элем, бул ачыктан ачык эле саясий куугунтук деп койсок болот да.